Салам, кандайсыздар? Могу китепти менден сатып алгандар үчүн видео сабак тартайын дедим. Анткени үчүн бул китепти сатып алгандан кийин баягы нотаны көрүп алып, ар кимдин ар кандай варианттагы ойногон YouTube'дан издеп, убара болуп, туура ойноп же туура эмес ойноп калышыңыздар мүмкүн да. Бул жактан кандай нота жазылса, ошол вариантта видео сабак тартып киргизейин дедим. Анткени үчүн видео китеп колуңуздарда бар. Анан менин видеолорумду көрүп, китепти да карап, анан мен видео менен кошо ойноп, бул чыгарманы чыгарып койсоңуздар болот да. Жана музыкалык мектептерде же кружоктон сабак берсеңиздер, бул менин сабактарым сизге аябай жардам тиет. 28-бетти ачыңыздар. Сулуу кыз деген чыгарма, кайсыга гүлөнөт, биринчи кылда кайсы манжа менен кайсы ноталар алынат, экинчи кылда кайсы манжа менен кайсы ноталар алынат, баардыгы китептин могул жеринде жазылуу. Азыр кайра кайталап айтып берип, убакытты өткөрбөй эле ойноп баштайлы чыгарманы. Анда эмесе экинчи томдо шашпай ойноп берем. Ошондо кайра видеону токтотуп алып, артка түрдүрүп алып, көрүп, үйрөнүп алыңыздар. Ля до ми до ля до си си ля до ми до ля ля ля. Ылды ишилтеп баштайбыз. Ре ре до си ля до си си ля до ми до ля ля ля. Андан кийин лига плюс деп турат, лига жана кошуу белгиси эки нотаны бир шилтеп илип чертүү. Ошондо ре ля монтип чымчыйсыз го. Бул жакта бир эле манжа менен чымчып алып кетиш керек да, кылды ошондо. Мындай жалпак тил менен айтканда мына ре ля бирөөсүн ылы шилтедиңиз, экинчисин өйдө шилтейсиз. Ре ля до. Эми сиден си ми тарттык, си ми ля ля ля. Кайра ре лядан кайталайбыз. Ре ля до си ми ля ля. Мына чыгарма негизи бүттү. Бирок сиз муну мектепте иштесеңиздер, жаңы окуучулар келет го, анан билесиздер, завуч, директорлор түшүнбөйт да музыка дүйнөсүн. Анан баягы 1-2 ай окуп калды, ансамбль ойносун, бул концертке ойношсун, өзүңдүн окуучуларыңды көрсөт, кандай үйрөтүп атасың деп талап кылышат. Сиз болсо ушу сулуу кызды башынан аягына чейин 2-3 жолу кайталап ойнотуп койсоңуз болот да, ансамбль кылып. Анан жана ре ля до дегенге кол ойнотуп койгош койсоңуз болот. Мисалы үчүн биринчи реден оң жака кетип, мынакей ре эмеге бул жака түз кетип, экинчи кайталаганда сиден сол жака кетип. Мисалы үчүн мына мондай. Кайра ушуну кайталап башкача кол ойнотмо кылып мындай. Бул андан ары кол ойнотмо, кошуп кетүү, импровизация бул сизден көз каранды. Ошол жерде мен сиздерге просто методикасын айтып берип атам. Ушул жактан лига кошумча белги жактан баштап кол ойнотполорду мындай кол ойнотпо, мындай чаап, терип, мынтип мындай да кошуп койсоңуз болот. Мындай бардык манжа менен мынтесиз да. Баягы кээ бир музыка түшүнбөгөндөр үчүн кызык болуп кетиши мүмкүн. Ай, кенедей болуп кол ойнотуп ойношот экен деп. Болду, бир эле кичинекей чыгарманы сиз ушинтип 2 мүнөттүк чыгарма кылсаңыз болот, импровизация болот. Болду, импровизацияны кошуу, кол ойнотпоо, ал сиздин фантазияңызга жараша. Негизгиси 28-беттеги сулуу кызды сиздерге үйрөтүп алдым. Кандай нота болсо, ошондой видео сабак. Ато ушундай болот го, мисалы үчүн нота башка, анан YouTube'дан видео урокторду издесең таптакыр айтала башка, Бул жактан да эмес, нота кандай, видео урок точно ошондой. Болду, ушундай кылып үйрөтсөңүздөр, жаңылышпайсыздар.